Энергетика министри Талайбек Ибраевдин айтымында кышкы мезгилде трансформаторлорго ашыкча жүк келсе электр жарыгын өчүрүүлөр болот. Ал кабар агенттигиндеги маалымат жыйын учурунда трансформаторлорго ашыкча жүк келе турган болсо, энергетиктер аларды өчүрүп, жөнгө салуу чараларына өтүшү керектигин билдирди. Өзүңөр билесиңер, 1-августунан баштап 3 жыл мөөнөт энергетикада өзгөчө кырдаал режиме киргизилген. Өзгөчө кырдаал режими эмне себептен киргизилген? Өзүңөргө белгилүү болсо керек. Биз айтып эле келатабыз, бул өзгөчө кырдаал генерацияны көбөйтүш керек. Мен жана токтолуп кетпедимби? 15-жылы 14 миллиард выработка кылып атсак, 23-жылы деле ошондой 14 миллиард выработка кылып атабыз. Өндүрүүбүз ошо бойдон эле токтоп турат. Ошон үчүн жанагы 3 миллиард киловатт-саат электр энергияны жанагындай импорттоп атканыбыз ошонун кесепетинен болуп атат да. Ошон үчүн биз өзгөчө кырдаал киргенден кийин биз максатыбыз, Кудай буйрса, 26-жылдын аягына, 23-жылдан 3 жыл деп берилбедиби? Ошондо бизде эгерде бүгүн 17,2 миллиард саат киловатт саат бизде керектөө болуп атса, 26-жылга 18 миллиард 100 керектөө болот. Кошумчалай кетсек, расмий маалыматтарда Кыргызстанда жылына 17,2 миллиард киловатт электр энергиясы керектелет. Энергетика тармактары жылына 14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгат. Калган таңкыстыкты Кыргыз өкмөтү Казакстан, Өзбекстан, Түркменистандан сатып алган электр энергиясы менен жаап келет. Бүгүн 8-декабрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун иши каралды. Соттук процесске жалпыга маалымдоо каражаттары киргизилген жок. Жактоочулардын Мадумаровду үй камагына чыгаруу өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Саясатчы 2024-жылдын 9-февралына чейин камакта калды. Белгилүү болгондой, эл өкүлдөрү Адахан Мадумаров үчүн жоопкерчилик алуу тууралуу ишти карап жаткан судьяга кепилдик өтүнүч катын жазып, кол коюп беришкен. Негизинен канааттандыруусуз калтыруу үчүн эч бир негиз жок болчу. Мыйзамда көрсөтүлгөн Жогорку Кеңештин 75 эл өкүлү өздөрүнүн өтүнүчүн жиберишкен болчу. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке ишенүүгө болот жана бөгөт коюу чарасын камак менен байланышпаган түрүнө өзгөртүүнү өтүнөбүз деп. Ошого карабастан ошондой эле 2018-жылы оорулар боюнча тизмелери такталган бизде. Анын дагы талабына карабастан, ден соолугунун абалы оор экендигине карабастан, бүгүн 1-Май райондук соту камактан бошотпой койду. Эске салсак, Адахан Мадумаровду милиция 2-сентябрда Бишкекте кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлгандыгын маалымдаган. Мадумаров 26-октябрда эртең менен УКМКнын тергөө абагынан Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жеткирилип, кийин кайра абакка которулган. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробековго кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айып тагылды. Бул тууралуу активисттин жактоочусу билдирген. Анын сөзүнө караганда, Бишкек шаардык милициясы Жоробековго 6-декабрда Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган видео боюнча иш козгогон. Ал видеода активист акыркы 3 жылда Кыргызстандын экономикасында жылыш жок деп айтып, желекти өзгөртүүгө каршы экендигин билдирген. Адвокат тергөөчү активист Жоробековду 48 саатка камакка алуу тууралуу чечим чыгаргандыгын кошумчалаган. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдрасулова кармалган активисттин үйүндө тинтүү жүрүп жаткандыгын Фейсбукка жарыялаган. Ал эми милиция бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Активист 9-декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан. Мындан улам ал буга чейин дагы милиция менен УКМКга сурак берип чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы Бурана Грант курулуш компаниясынын директору Урмат Ишенбеков кармалгандыгын билдирди. Атай кызматтын маалыматына ылайык, ага кылмышка кошо катышуу деген айып тагылып, 30-ноябрда кармалып, 2024-жылдын 4-январына чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Урмат Ишенбеков Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов менен Камчы Гөлбаевдин кылмыштуу аракеттерин билип туруп, анын каражаттарын кыймылсыз мүлккө колдонушкандыгын аныкталгандыгы айтылды. Урмат Ишенбеков, Чолпонбек Акматов жана
Камчы Көлбаев Аврора Групп ишканасынын ээси Азирет Боотаев менен сүйлөшүп, кылмыштуу жол менен алынган акчаны жашыруу жана кыймылсыз мүлккө инвестициялоо максатында 2022 жылдын сентябрь айында Чолпон Ата шаарында жайгашкан 4 гектар жер тилкесине Бурана Грант ишканасынан Каганат Резорт компаниясына формалдуу сатып алуу келишимин түзүшкөнү такталган деп айтылат маалыматта. Эмарк Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматов кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен шек саналып, октябрь айында кармалган. Каганат Резорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азирет Боотаев 4 октябрда кармалган. Ал кылмыштуу кирешелерди адалдоого айыпталууда. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын Атай операциясы маалында өлтүрүлгөн. 2023 жылдын 5 декабрында козголгон кылмыш ишинин алкагында Күн Чыгыш айыл өкмөт башчысынын орун басары УКМКнын кызматкерине 100 000 сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен кармалган. Бул тууралуу Атай кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Такталгандай, УКМК кызматкерине Ысык Көл облусунун Тоң районунун Күн Чыгыш айыл өкмөтүнүн кызмат адамдары тарабынан 2,5 миллион сомго автотранспорт каражаттарын сатып алуу боюнча өткөн тендердеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларды текшерүүнү токтотуу маселесинде оң чечим чыгаруу үчүн пара катары берилгендиги аныкталды. Учурда тергөө иштери уланууда.